эмне болуп атат мына? Бул жерде айтып берем. Бул жерде азыр ушул тапта коомчулукта ар кандай сын-пикирлерди жаратып жаткан жер алдындагы өтмөктүн курулушуна министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев барды. Маалым болгондой, аталган долбоордун курулушу баштапкы долбоорго шайкеш келбей калганы, ошондой эле Чүй проспектисиндеги жолдун кеңейтилбей, тескерисинче тар болуп, анда аялдама үчүн каралган чөнтөкчөнүндө салыныш айтылып, бул калаадагы жол тыгынын чечпей эле кайрадан көйгөй жаратаары көпчүлүк тарабынан талкууланууда. Первоначально долбоор бузулду. эскизный проекттен отход бар. Бул жерде эң негизги маселе, бул сиздин маселеңизди чечиш эмес. Негизги маселе мына шаардыктардын маселесин чечиш керек. Шаардыктардын нааразы болуп атканы боюнча урматтуу президентибиз мага тапшырманы берип, баары жеринен көрүп, текшерип, эгерде проекттер бузулуп аткан болсо, кайсы бир адамдардын жеке кызыкчылыгы коргонуп, элдин кызыкчылыгы сакталбай аткан болсо, ошонун баардык өзүнүн ордуна келтириш боюнча тапшырмалар берилди. Сиз министр строительства, сиз шаардын мэрисиз, туурабы? Сиз ушул жерде турган адамсыз, туурабы? Ошондуктан баардык азырманган проект боюнча ачыласыз. Проект боюнча эгерде өзгөрүүлөр болуп кеткен болсо, биз ордуна коюшубуз керек. Бул бир. Экинчиден, мен деле өзүм эмеден көрдүм, жанагы интернеттен. Могул жерден жол сужение болуп кеткен дейт. Эме начальник УВД. Ошондойбу? Жол сужение болгон эмес. 16 метр, мурда 16 метр болсо, азыр деле ошо 16 метр. Мен бияк жактары. Жок, эмне мондай болуп тур, жол могул жерден мондай сужение болуп көрүнүп атат. Көрсөтүп. Проектisi боюнча ушундай кармашка кирип атат. Жок, бул жерден 3 болсо, ал жака барып, то есть 3 жол болсо, аяка барып 2 болуп калып атпайбы? Тумуштагы проект боюнча 20 метрге өткөн, сужение 4 метрге болгон. Азыр учурда 16 метр. 4 метр. То есть 4 метрге сужение болду. Эмне сиз аны билбейсизби? Аны үчүн айтпайсыз. Так маалыматыңыз жок болсо айтпаңыздар. Көрдүңүзбү мына? Мына проект боюнча мына по проекту. Жок, проект 20 метр. 20 метр. Мо сужение, бул негизи существующая дорога, 4 полосалык дорога, жол болчу 15 метр болчу. Биз азыр 16 метрге алып келип атабыз мына мо. Существующий 20 метр бияка кошулганы мына буякта канча дышач. Бул оң жака поворот кошулган да, оң жака поворот. Бирок биз дагы айтып атабыз, эгер элдин да сунуштамасы болуп атпайбы? Тетиги 2 эле полосаны рабочий кылбастан, тетиги островокты алып койсо, вот так сделайте. Ошо менен кетет. Кармашка уберите, во-первых. Островок, да, островок. Да, вот этот кармашка уберите. Жол теп-тегиз мына эмеден баштап, мына советский билем мына. Советскийден баштап, тиги Шопокова чейин түп-түз болсун жолчу. Никаких кармашек. Островок. Да, вот это островки уберите, никаких кармашек. Это раз. То есть жол моңда кеттиби түп-түз. Мына советскийден кеттиби. Түп-түз бойдон эч кандай сужение болбосо жетсин. Бул бир. Бул биринчи. Эми давайте жол боюнча сүйлөштүкпү? Сүйлөштүкпү жол боюнча? Туурабы? Туура. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Никаких сужений. Имейте в виду. Мына советскийден кандай кирсе, мына бул Чүйгө советскийден кирсе. Худо ушундай болуп туруп, тигил Шопоктан чыгып кетчү. Вот и всё. бир суроо бар да. Шопоковдо 4 полоса. Ну, сиз айтып атпаймынбы, Шопоковго чейин одинаковый жол болсун. А Шопоковдон нарага 2 полоса болобу, 1 полоса болобу, аны вот мэр чечет. Это его проблема. Так? Ваша проблема в том, что вот здесь дорога должна быть ровная, никаких сужений, так, никаких сужений. Как со советской по Шопоково должна быть ровная, одинаковая дорога. Все, битти. Никаких кармашек. Бул жолду сүйлөштүк, а? Олд Бишкек аталышындагы долбоор Бишкектеги жер алдында курулуп жаткан алгачкы ири комплекстердин бири. Бул калаанын инфра түзүмүн гана жакшыртпастан, шаардагы жол тыгындарын азайтып, адамдардын коопсуздугу үчүн түзүлгөн проект. Учурда анын дээрлик 80-90% аяктап калды. Деген менен андагы айрым детальдар кайрадан каралып чыгышы зарыл. Бул тууралуу УКМК жетекчиси жеринен таанышуу учурунда белгиледи. Ал жол жээгиндеги 3 кабаттуу болуп курулуп калган имараттын үстүнкү кабатын бузуп, долбоорго ылайык мурдагыдай 2 кабат бойдон калтырууну тапшырды. Эми зданиялар боюнча айтылачы. Кайсы здание боюнча скоро болот? Здание негизинен эскизный проект менен 2 этаж, бирок экинчи этажы дагы жана волна болмок да. 2 этаж болмок да. А бул 3 этаж болуп калган да. По проекту. А эмне үчүн 3 этаж болуп калды? Бизде градсоветте өтүп атканда алып келчү кылат. 2-3 этажда өттү. 2-3 этажда өттү. Анан биз бул жерде параллельный проектирование алганбыз. То есть градсовет эскизный проект бергенбиз.
Ал жерге параллельный проект жүрүп атканда эмнеге 3-чү этаж кошулуп кетти? Анткени баягы биз келгенде сразу айтканбыз. Опорный пункт болот, пожарный пункт болот, милициянын эмеси болот деп. Анан мен мэрияга да айткам, мына 3-чү этажда ошол жака кылабыз деп. Бирок 3-чү этажды шаарга берелик деген. Тургула, эми мына мэр айтып атат, министр строительства айтып атат, бул жер 2 этаж болуш керек эле деп. Туурабы? Мына сиз 3 этажды ар түрдүү предлог менен кошуп алыптырсыз. Туурабы? Туура. Мен бул экөөнү ишенейм, кимге ишенейм? Мен азыр кагазды караган жокмун, булар сөздөн ишенип атам да. Сиз кандай чечим кабыл алсаңыз? Жок, мен чечим кабыл албаймын. Причем тут мен чечим кабыл. Муну керектүү мамлекеттик органдар чечим кабыл алыш керек. Бул жерде мына министр строительства турат, мэр города турат, сиз негизги инвестор турасыз. Үчөөңөр чечим кабыл алышыңар керек. Причем тут я? Кабыл алынган чечимди, кабыл алынган проектти зачем өзгөртөсүң? 2 этаж дедим, 2 этаж кылгыла. Уктуңузбу? Все, сносите 3-й этаж. Дальше где? Дальше где проблема? То, что народ говорит. 2 этаж болуп кошулат, асты эме болот да мындай. Прогулочный фонтан болот да. Ат саттардын То есть элдер фонтан жок кылып салды деп атпайбы? Фонтан негизи ошо астында болот деп. Анда мындай экен же. Бул жерде по проекту фонтан мурдата болгон, азырда фонтан болот, Фонтан болот. Элдин баягы дем ала турган, мына гулять эте турган жерлери болот. Отургучтар жана бардыгы сонун болот. Туурабы? Баягы деген не? Олдпу не? Ол Бишкек. Кайсы жер? Ушул жер Ол Бишкек деген ушул. Астыда. Асты. О, не, асты го эми астын жасай бергиле кандай болсо. Биз муну хотя бы үстүн парада кылып алайлычы. Үстүн мен азыр мага эл бербейли, мен давить этип атат да. Жок, сизди татап турабыз. Сиз антип айтпа. Эми Нармат Ташболотович, сизди давить этип атат деп айтсаңыз уят болот. Бүт мамлекет бардыгыбыз эң центральный көчөнү токтотуп коюп сизге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Эч ким сизди давить эткен жок. Наоборот, сизге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Мына биз бардык ушу предпринимательдер иштесин деп сиз колуңан келет дедиңиз, туурабы? Колуңан келсе жаса дедиңиз. Мына берип атабыз мүмкүнчүлүк. Эч ким давить эткен жок. А бирок эл туура эле критика кылат. Элдин критикасын биз угушубуз керек. Эл критика кылбаса, могул жерди 3 этаж, 5 этаж кылып жүрмөксүз. Так? Эл критика кылбаса, мына жолдорду азайтып, өзүңүзгө эле болмоксуз. Мына элдин критикасы деген ушул, туура эле. Мына сиз инвесторсуз, туурабы? Элдин баары менден да сурап атышат да. Укмуш чоң проект болуп атат, башка болуп атат. Бул Тулеев акчаны каяктан алып атат деп. Кредиттен алып, мына кеп алдарыңызга текшертиңиз. Мына да, мен ошондо айтайын. Бүт кредитке алдык. Бүт кредитке алдыңыз, молодец. Сизге эмне үчүн кредит берип атат банктар? Себеби сиз туруктуу инвесторсуз, туруктуу предпринимательсиз. Сизге банктар дагы ишенет, так? Жетекчилик дагы ишенип атат. Эл дагы ишениш керек ошон үчүнчү. Элди ишендириш үчүн сиз элдин каалагандай кылыңыз. Элге биринчи жаксын. Элге жакпаса зачем анын кереги бар? Сизге туурабы? Элге жага турган кылыңыз. Ошондон ошол алган кредиттериңиз туура пайдалансын. Анан эртең же ишиңиз бүтпөй, же кредитиңиз төлөй албай, же элге жакпай, же жетекчиликке жакпай, орто жолдо ит болбоңуз. Макулбу? Ошондон мына жерде мына баягы элибиз суранып аткан, эл жазып атат, айтып атат, баягы фонтан кылабыз деген жерлерди. Ушулар жакшылап фонтандардын проекти менен кылгыла. Министр строительства карап туруңуз, макулбу? Өзгөрүп кетпесин. Отургучтарын койгула, элге шарттарды түзгүлө. Бүт толго эл үчүн жасалыш керек да. Бул жер элге жасалбасачы, эл ыраазы болбосо, сиз никада ыраазы болбойсуз. Макулбу? Ошон үчүн элге ыраазычылыгын кылып, ошол эл проект менен түзгүлө. Сиз контролдо этип турсаңыз, эми шаар биз контролдо эле. Себеби дегенде, эми сиз муну карабасаңыз, анан мен келип күндө келе албайм да. Жок. Проектин көтөрүп алам, колуңузга кармап алам. Кана кагазыңыз? Мына кагазыңыз кармап алам дагы. Ушу кагаз менен жасагам. Без никаких отклонений. Хорошо? Сүйлөштүкпү? Все. Муну только бир вопрос бар. Вопрос? 2 этаж болду. Все, сүйлөштүк. Не надо никаких вопросов. Сужение деген жер могул жерби? Жок. Ошол жактан баштап алып. Наоборот, расширить еттик бул жерге. Бул жер бар, кармашыкка кирип атат. Негизинен основной нагрузка ушул 2 полосага түшөт. Анан автобусный линияга дагы бул жагынан дагы бир полоса коюлат. Ооба. То есть ушуну эле полный эле тияктан баштап бияка чейин 6 полосага. Бир нерсени айтып Жок, 6 полоса кылып коюңчу. Хорошо, бир нерсени айтып коеюн. Негизи общественный транспорт деген бул приоритет да. Эч кылчайчы. Общественный транспортко өзүнчө полоса бериш керек. Анан чыгып кетиш керек да. А эгерде биздер 6 полоса кылсак, мен жасап берем. Бирок
ошондо автобустар баары чыга албай калат. Муну орекин эксперимент кылып, мен жазында жасап берейин. Азыр завод токтоп калды. Мындай кылып. Элдин эң нааразы болгону ушул. Хорошо. Элди ыраазы кылып кое беринчи. жазаң атама түргүлүү. Давайте, атама түргүлүүрү. Вот милиция турат, ГАИ турат дегендей. Булар али жолдорун чызып беришет, туурабы? Булар кара беришет. Жазында жасасак болобу? Азыр суук түшүп кетти, минус болуп кетти. Завод иштебейин деп көчөнү мен түнү менен сүйлөшүп чыктым. Кыйласам да болбойт да. Анда сиз мындай кылың. Анда сиз мына азыр айтасызбы, же болбосо атайын айтасызбы? Средств массовой информацияга айтып коюңуз, эл журтка айтып коюңуздар. Мына бул жерлерде, ушу сужение болгон жерлер толук бойдон кайра алты полосага өттүк, жасайбыз аны, оңдойбуз, бирок жазда оңдойбуз. Азыр мына строительный убакыт өтүп кетти деп айтыңыз, макулбу? То есть ошону эл мындай түшүнсүн да. Биз аракет кылабыз бүгүн эртең. Эгерде погода жакшы болуп кетсе, аракет кылабыз. Хотя бы эме асфальт болуп калса, бузуп тягын даярдап 5 күндө эле жасап коебуз, Все. 250 метр uzundu bu. Могул жерге курулган ушул баягы автостоянкалар бул биздин вообще Борбор калаабызда биринчи ирет курулуп атат. Бул өтө чоң масштабный проект. Сонун проект болду. Бунун үчүн сизге биз ыраазычылык айтабыз. Баягы не деп коет? Сындаган жерде сындайбыз. Бирок ыраазычылык айткан жерде эми айтып коюш керек да. Мындай чоң масштабный проектини бир дагы бизнесмен ал биздин мамлекетте кыла элек. Нармен Ташболович өзү алиги ишкер катары жасап атат, сен ушул аягынан чыгарың да. Чыгарганда дагы сиз шаарды өзүңүз жакшы көрөсүз. Шаардын мэри болгонсуз. Шаардын эли да сизди жакшы көрөт. Ошон үчүн ушулардын баардыгын порядок менен, сонун кылып, жанагыдай эл ыраазы боло турган кылып, красивый кылып жасап бүтүрүп коюңузчу. Эскалаторлорго келип атат. Ооба, красивый кылып. Биздин нараазычылыгыбыз жок, бирок мына эл ыраазы болсун. Хорошо? Камчыбек Ташиевдин чечимине ылайык жол кайрадан оңдолот. Курулуш иши аба ырайына байланыштуу болоорун долбоордун негиздөөчүсү Бишкектин экс-мэри Нариман Түлеев белгиледи. Ал эми жол транспорттук кыймыл үчүн 12 декабрда ачылаары кабарланды. Долбоор Градсоветтен эскиси өтөт, анан кайра ал баягы ошол жерден айтылган сөздөр менен анан кайра жазалат да. Анан бизге бүт уруксаттарыбыз бар болчу. Мен көрсөттүм 2-3 этаж деп, мисалы жердин үстү ошондой болчу. Бирок айтты бүгүн 1 этажын алып салдык. Макул дедик. Бизден ката кетсе, ката кечирим сурайбыз. Анысын алалык дедик. Калганы мына жол боюнча өзүңөр көрдүңөр. 16 метр негизи бизге проект 16 метр болчу. Жер кыскарган жок. Жер наоборот биз чоңойтуп бердик. 2 полоса кошуп бердик. Бирок эл нааразы болуп атат, түз кылгыла дедик. Хорошо, биз ага да макулбуз. Бирок азыр мына ореке аба ырайы кичине муздап турат. Аба ырайы кичине оңолсо, эгерде быйыл жасап коебуз, эгерде оңол болсо анда эмдиги жыл эме турмуш көрсөтөт да. Эгерде действительно ушул жерден автобустарга пробка анда болсо, анда эмдиги жылы мына сөз бергендей тиги 3 полоса кылып беребиз. Биягынан да 3 полоса кылып беребиз. Жок, ушул жол менен мына силерге айтып коеюн, эме өткөндө 6-сында эле ачмакпыз, 6-сында бүткөнбүз. Бирок тилекке каршы бу жерде дагы элди кой бериш керек да. Биринчиден эл ойлонушубуз керек. Элди баягы через подземный проходдор менен өткөрүш үчүн ошого кичине даярдык көрбөй калдык, ошол жетишпей калдык. Мынакей Правдага чейин азыр благоустроить этип атабыз. Негизи биз Шопокого чейин эле болчу, эме долбоор. Азыр Правдага чейин жасап, Кудай буйрса 12-синде Кудай буйрса ачып беребиз элге. Эл кичине 3-4 күн калды, эл чыдам турса Кудай буйрса ачып беребиз. Негизи 16 метр тура эле. 16 метр бул жол мурун 15 метр болчу, азыр 16,5 метр, 16 метр эмеси бар. Бирок эгер ушундайга барып, жана баш жагын оңго бурула турган жерин 20 метрге чейин жеткирген болсо, анда бүт жакта эле 20 метр кылынсын деген талап коюлду. Ошо долбоордо кандай чийилген болсо. Экинчи, бул көрүп аткан имаратыбыз. Имарат бул 3 этаж болуп мына курулуп калганын көрүп атабыз. Бирок азыр долбоорлордун баарын көтөрүп, ошолорду ишке ашыруу маселесин көтөргөндө, бул деген 2 этаждан өйдө болбош керек. Себептен де 3 этаж болгондо өзүнүн көркүн жанакы эскизде болгон мындай эмесин ишке ашырып албайт да. Ошондуктан азыр чечим кабыл алды. Өзүнүн алкагын алып келиш керек. Бул 2 этаж болот.
2 этаж имарат болуш керек деген талап бар. Анын баарын азыр иштерди башташат. Белгилей кетсек, жер алдындагы өтмөктүн курулушу быйыл май айынын аягында старт берилген. Долбоорго ылайык анда экскалаторлор, заманбап лифттер, социалдык жана тейлөө объектилер орнотулат. Ошондой эле 220дан ашык унаага эсептелген жер алдындагы унаа токтотуучу жай каралганы айтылган. Нурзада Сыдыкова, Кудакыл Сумралиев, регион, Бишкек.